Assalamu alaikum. Кандайсыздар, урматтуу KG Кабар каналынын көрүүчүлөрү? Отмандуу күнүңүздөр менен. Туугандар, мен Аламидин бир тарапта жүрөм. Бишкек шаарынын чыгыш тарабы. Биз турган көчө Ауезова көчөсү. Бул жактан немецкий технологияда, немецкий компания салган премиум класстагы элитный үй бар экен. Батир тагырагы. Эгерде сиздер жибек жолу менен чыксаңыздар, Ауезова көчөсү менен өйдөгө бир дээрлик 200-300 метр жүрсөңүздөр, Мичурина көчөсү менен күн чыгышты карай кайрыласыздар. Тети көп кабаттуу үйлөр туугандар. Эгерде сиздер өйдөдөн учкун тараптан түшсөңүздөр, микрорайон учкундан түшсөңүздөр, анда Салиевадан кийин өткөндөн кийин бир 100 метрден кийин бул жерде Мичурина көчөсү менен оң тарапка кайрыласыздар. 100 метр жүрсөңүздөр эле жолдун оң жак бетинде 4 блоктон салыныптыр. Ошонун 11А деген дарегиндеги үйдөн батир сатылат. Биринчи этаж, квадраттары чоң, центральный коммуникация. Аны эмесе жүрүңүздөр. Туугандар, сатыла турган үйгө келип калдым, батирге. Бул Мичуринский көчөсү. Азыркы көрсөткөн Ауезовадан дээрлик бир 150 метр ичине кирет экенсиздер. Оң жакты карап келе берсеңиздер, мында немецкий компания салган, немецкий технология менен салган ушул чоң үйлөрдү көрөсүздөр. Өтө сонун проектте салынган, сырты дагы өзгөчө. Подземный парковкалары бар, машина токтотконго. Андан сырткары ар бир квартирага дагы, батирге дагы өзүнчө парковкага орундуктар берилген экен. Биздин сатыла турган батирибиз мына 11А деген блокто, экинчи подъездинде, биринчи кабатында туугандар. Ал батирдин өзгөчөлүгү, ал жерде террасасы дагы кошо экен. Биз сиздерге ичинен чогуу көрсөтөбүз. Сатыла турган батирдин астында короосун байкаңыздар. Немецкий технология, компания дагы немецкий, өтө сонун, качественный салынган, сапаты дагы сонун, центральный коммуникация. Биз азыр эси мени эшиктин оозунан тосуп алмакчы, сиздерге толугу менен көрсөтөбүз. Жүрө бериңиздер. Бул үйдүн алдында мындай бала бакчалар бар, бала ойной турган жерлер. Сатыла турган батир мына подъездде. Мен сиздерге кирип көрсөтө берейин. Мынакей туугандар, подъездге киргениңиздерде бул жагынан мындай почтовый ящиктер бар экен. Негизи ушул бир чоң подъезд, өтө тынч, жайкысын аябай салкын экен, кышкысын аябай жылуу. Сатыла турчу батир мына 28-чи батир. Туугандар, 28-чи батирге да келип калдык. Азыр бул жерден ээси күтүп алды. Саламатсызбы, жеке кандайсыз? Саламатчылык. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Кире берелиби? Мынакей. Өтө сонун керемет дизайнда жасалган туугандар. Ичине кирип алып сүйлөшөлү. Мынакей. Туугандар, киргенде бул оң тарабында тамбур, бул жагында кийим шкафтар күзгүлөрү менен. Бул өзгөчө дизайнда атайын жасаткан окшойсо ушул жерге. Заказ менен жасаткан. Жалпы квадраты канча эжеке? Общий 141 квадрат. 141 квадрат. Демек, цокольный этаж, подвал и биринчи этаж болуп калат экен ошондо, сизге? Биринчи этаж болуп жасалган. Мунун баарына дизайн өзүңүз жасаттыңызбы же даяр сатып алгансызбы? Даяр заказ берип жасаткан. Ушуну баарын, өтө сонун дизайнда туугандар. Мынакей, киргениңиздерде эле бул жерде прихожка, ал эми сол тарапка цокольный этаж, ылдыйк этажга түшүп кетесиздер. Мына шаркыратманы бойлой. Бул жагында болсо биз негизги чоң залга өтө берели. Мынакей. Киргениңиздерде чоң коноктор бөлмөсү. Эжеке, бул проектсизден ушундай немецкий болуп калат да, бүт Фундаментал строй деген компания салган, ошол немецкий проект менен. Мынакей караңыздар. Буну бүт өзүңүз жасаткансыз. Дизайнер менен жасаткансыз. Бул эми мына зал площадь канча квадрат чыгып калат бул жери? Бул залдын өзү 45 квадрат. 45 квадрат, Бул жериңиз студийный кухня да бар турбайбы бул жерде? Кухня менен чогуу студийный. Кухня менен чогуу. Туугандар, жана биз сыртта айткандай, бул биринчи этажга өзгөчө. Бул жерде сыртында кошо терраса дагы, мындайча айтканда, зеленый зона дагы кошо берилген экен. Анысын да сиздерге чыгып көрсөтө берели. Бирок чыга электе сиздерге айтып коелу. Бул жерде мынакей бүт шарты менен жашаганга, кондиционер, деги ремонт эч кандай кереги жок. Болгон эле келесиздер, жашайсыздар. Ал эми мына цокольго эмеге чыгып баратканда, сиздер террасага чыгып баратканда, бул жерде мына паровой отопленияны жердин астына мындай бир өзгөчө кылып койгон экен. Себеби бул немецкий технология боюнча, эгерде мону шамалдатканга ачса, бул жактан жылуу болуп, баягы нейтральный эмени кармап турат экен. Өтө сонун. Бул террасага чыкканда что суук кирбеш үчүн ушул отопленияны да кылышыптыр да. Немецтер ушундай проектти кылышыптыр. Атайын, Бул жагына көрүп турганыңыздарда эле эмне деп коет элем мону эжеке? Терраса. Терраса, мо терезени. 50 квадрат. Жакшы экен. Сыртка чыгып көрсөтө берели. Мынакей туугандар.
Биз азыр ошол эле зданиянын арткы күн чыгыш тарабына чыктык. Могул зеленый зона, могу арчалардын ичи полностью стерге карап калып ошондой эжеке. Бизге карайт. Бул жерде ол сыяктуу эле да. Бул жерде отуруп алып, сүйлөшүп, стол коюп алып, Шашлык кылып жесең. уруксат, Бул жака көрүк да жайып койгонсузбу же? Айылдан өрүп келип, варенье компот жасап, аркан мага какылып. Мына сон болуп калыптыр. Жакшы экен. Мына мен арт жагында көрсөтөйүн туугандар. Мына бул түштүк бет тарабында дагы аябай место кенен. Негизи баягы кээде жаш балдарга бассейн жайып берип койсо болот окшойт бул жерге кичинекей. Муну караңыз. Ошондой экен да, менин ала элитмин аны деле. Бул жага каяка чейин барып калат эжеке? Арча турат го, ошол жерге чейин. Могул 3 кичинекей арча, 4 арчага чейинби сиздики? Чоң экен анда аябай бул жер, 50 квадрат. Бул арчалар барбайсызбы? 2 жыл болду ушулардын. Көктөп өскөнүнө, Дагы бир 2 жылда ошо үстүнө чейин чыкса. өйдө чыгып кетет, Жакшы экен. Сонун газ келген, канализация бүт бар, Газ бар, канализация бар, отопление центральный. Жакшы экен. Эмечи, эжеке, кышкысын кандай экен? Сиз канча жылдан бери жашап атасыз уже бул жерде? Мен бул жерде 3 кыштадым. 3 кыштадыңыз, Кышкысын аябай жылуу. Кышкысын жылуу. Биз терезелерди, балкондорду ачабыз да, аябай жылуу кышкысын. Сонун экен. Жайында салкын. Азыр туугандар ичи салкын. Кондиционерди азыр бизкелерден келгенде жандырды эле, бирок негизи деле салкын экен. Бул азыр зал. Бул жагында болсо дараткана, санузел, Негизи жалпы канча санузел бар эжеке бул үйдө? 2 астында, үстүндө. Мына санузел бул жагында унитаз, раковина. Мынакей. Бул жагында болсо ванна. Ачпай эле коелу ваннасына. Бул эшиктерин да байкаңыздарчы, кандай отуруптур? Сонунбу? Жакшы эшиктер, Ол кухняңызда бир сыйра көрсөтүп коеюн. Мына туугандар, кухня. Анан эжеке, мен бир суроом берип коеюн. Бул мебелдерди, мына видеодо көрүнүп турган мебелдерди эми сиз өзүңүз заказ берип койдургансыз да. Ооба. Буну азыр мисалы сатсаңыз кошо калтырасызбы же алып кетесизби? Эми ошол клиентке жараша сүйлөшөбүз да, алып калабыз десе. Баасына жараша дейсиз, Жарашачы. Кийинки бөлмөбүз бул жагы жаш балдардын уктоочу бөлмөсү окшойт, Мына туугандар дизайнды байкаңыздарчы. Өтө сонун, мыкты дизайнда салынган. Бунуңуз канча эме болуп калат? Квадрат? Бияк 25 го дейм. 25 квадрат, Үстүнкү этаж 71 квадрат. 71 квадрат. Ошондо залды 45 болгондо, бияк 25 квадрат. Эки жаш бала уктоочу кровать, бул жагында шкаф, паровое отопление. Могу терезелерин байкап атасыздарбы туугандар? Полдон где-то бир 40 сантиметрлик көтөрүлгөн, европейский стандартта салынган экен. Сонун. Жакшы экен. Биринчи этажда бүттү окшойт эжеке бөлмөлөрү. Эми ылдыйкы этажга түшүп көрсөтө берели. Мынакей. Ылдыйна түшкөндө деле байкасаңыздар, перилаларды мына бул эшикке окшоштуруп, сонун кылып, апа-апакай кылып жасап коюптур. Биз ылдыйкы этажга түшүп баратабыз туугандар. Ылдыйкы этажыңыз канча квадрат эжеке? 70 квадрат. Мына эшик, мына үстүдөгүгө эле окшош го. Бул жакка да кирсе болобу? Ошондой подземный паркингге чыгып кетчү эшик да. Bunun aslında parkovka var debeysiz, Астында чыгып кетет. Sizin үйүңүздө парковка барбы кошо? Бар, сыртта. Сыртта. Астында подземный паркинг эмес, сыртта. Подземный паркинг эмес. Охрана менен. Бул астыңкы проектиси дагы окшошпу үстүнкүгө? Биринчи этажга эле окшош, Бул жанакы эле детскийдин ылдыйкысы, Мынакей. Туугандар, бул ылдыйкы сокольный этаждагы детский бөлмө экен. Бул жерде дагы бир бала уктаганга же болбосо взрослый бир бөлмө кылып койсо болот экен. Сонун дизайндарын байкадыңыздарбы? Эгерде баасыны келишсеңиздер, анда бүт мебелдери менен кошо иштеп кетет экен. Бирок стройный мебелдер калат эжеке. Стройный мебелдер. Жакшы экен. Бул биринчи эшикчи эжеке. Кладовка бул. Кладовка. Дөөлөрдү койгонго. Мына лестницанын асты адаттагыдай эле пылесос, аны муну койгонго бул жагы кладовка. Кийинки бул жагы санузел. Мына. Туугандар үстүнкүдөгүдөй эле размердеги санузел экен. Бул жагында болсо ванна, раковина, унитаз, стиральный машина, бойлер. Үстүнкү этаждагы бойлер башкабы ал эже уже? Биринчи бул Үстүнкү этажга бойлер койгон эмесмби? Бизде бир жылда бир ысык сууну өчүрөт эмеспи? Ошого карап эле коюп койгонмун неменечи. Негизи иштетпейсиздер деле. Так иштетпейбиз ошо бир жылда бир ай эле иштетебиз. Майда өчүрөт эмеспизби? Отоплениянын сезону бүткөндөрчү. Мына экинчи этажда жанакы эле үстүдөгү конок бөлмөнү экиге бөлүнгөн экен, студиянын эле экиге бөлүнгөн экен. Оң жагында мынакей өтө сонун бөлмө. Бул эми ата-энелердин уктоочу бөлмөсү экен. Үстүлөрүн байкап атасыздарбы? Өтө башкача дизайнда. Бул жагында болсо мындай
сонун шкаф, кийим койчу. Бул жагында болсо терезе. Анан туугандар, мен бирдекени сиздерге тактап сурап берейин. Эжеке, мына көбүнчө бизде баягы түшүнүк бар эмеспи? Подвал болсо сырес деген. Түшүнүкчү. Бул жерде андай жокпу? Мен ошол бул үйдө аларды дагы ошол сырез болобу деп албай жүрдүм да 2 жыл бойчу. Анан мен 2 жыл буну салынганын күтүп жүргүчөктү цена көтөрүлүп кетти. Сырез мерез деген андай вообще эчтеке жок. Жок, Мына үстүн байкап турасыздарбы? Карасаңыздар. Тие жакшынакай эле. Элдер уйлашат подвал десе эле күн жок депчи. Күн жок дейт, Жакшынакай эле, тие жакшынакай эле полноценный элек комната. Жакшы экен. Бул жанакы үстүдөгү залдын бир жарымы болуп калат экен. Бул жагында болсо мынакей дагы бир чоң полноценный бөлмө десек болот. Бийиктигин байкап турасыздарбы? 3 метрден бийик. Мына үстү. 3-3, Муну да ошо дизайн менен жасапкансыздар, Сонун болуп. Ар бир бөлмөңүз башкача дизайнда болуп тур эжеке, Муну байкап турасыздар туугандар. Дуалдар однотонный, шкафтар дагы бүт занавескага чейин окшош дизайнда жасалган. Жана мына потолокторун дагы тепкичтери, ичиндеги мына ленталарына чейин башкача дизайнда жасалыптыр. Эми эжеке баасыны сурайлы, анан алмашуу жолдору барбы? Мен ошо ойлоп атам. Баасын канча сурап атасыз? 141 квадрат биз үчүн аябай чоң болуп калып атат да. Анан ушу бир 70-80 квадрат эле квартира алсакпы деп ойлоп атабыз. 3-4 комнатабы? Бир эле этажы? Бир эле этаж, полноценный эле бир 3 комната эле кичирэк. Элитный үйдөн. Анан баасы дешсе сүйлөшөбүз, закат 145 сурап атам. Мебелдерди болсо эми башка үйгө барсам, может ал жакта башкача болот. Бул алган клиент может жактырса алып калат, жактырбаса алып кетем. Туугандар, уктуңуздар, баасыны $145,000, 141 квадрат. Эгерде кааласаңыздар, сиздер алмашуу жолу да бар экен. Элитный үйдөн 70-80 квадрат болгон элитный үйдөн алмашуу жолу бар. Сиздер эсине чалып, мына экран астындагы номерлер менен байланышып көрсөңүздөр болот. Биз эми соңуна жетти туугандар. 141 квадрат. Ошондо асты 70, үстү 70 квадрат экен. Аябай сонун, сыртында террасасы менен немецкий технология. Алган адам мындай айтканда жыргап жашайт экен да туугандар. Эжеге болгону чоң болуп калды дейт. Ошон үчүн бизге кичирээк үй керек, ошого эме кылам дейт. Эсичи алмашканга жол бар дейт, батирге алмаштырып, үстүнө доплата кошуп берсеңиздер болот экен. Саламатта туруңуздар туугандар.